Assalamu alaikum urmаттуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, фермерлер, кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн Күнжелес каналы Чүй облусунун Соглук районуна караштуу Совхоз Фрунзе айылынан белгилүү бир фермадан сатылып жаткан асыл тукум тазагандуу мына швиц уйларын көрсөтүп берет. Жалпак тил менен айтканда биз швиц породасы деп келебиз мына ушул уйларды. Учурда жалпы башы 18 баш, боозу бар, торпоктуулары бар жана торпоксуздары бар. Учурда мен ушул корого келдим. Азыр 7-ден 50 мүнөт өттү. Асырда жан эле айтты. Бирок мындайча айтканда караңгыраак болуп аткан мезгил. Эми бул дагы да караңгы көрүнөт. Мына ушул жерден уйларды көрсөтүп беребиз. Россия Федерациясынан келиптир. Мына ушул уйлар тууралуу азыр толук маалымат сиздерге алып беребиз. Кимде ким асыл тукум уйларды алам дегендер болсо, мына Кыргызстанда билесиздер, койлордун ичинен Арашан бренд болуп атса, уйлардын ичинен талашчы Швиц бренд экенин өзүңүздөр билесиздер. Швицке ким уй менен ооруган болсо, уйга кызыктарлар, баарыңыздар билесиздер. Баарын тамшанткан порода мына ушул. Азыр мен сиздерге ушул жерден кирейин. Азыр мына ушул уйлардын ээси агам менен бир саламдашып алайын, анан кийин толук мындай детальный суроолорду берейин. Канча баш, бооздору канчадан, торпоктуулары канчадан, булар кандай линиядан болгон? Келе бериң, мен артында жүрөрүм, көрүнбөйсү. Саламдашып алалы. Ассаламу алейкум. Кандайсыз, жакшысызбы? Жакшы. Уйларды алып келип алдыңыздар. Алып келдик. Булар Россиян кайгынан келди ошондо? Россиян Смоленский деген областтан келген. Булар фермадан келди ошондо? Фермадан келди. Так, канча жаштык уйлар булар ошондо? Биринчи туттан 3-чү тутка чейин берди уйлар. Жаш уйлар. Жаш. Биринчи туттан 3. Мисалы мыналар 3-чү туттарбы? Булар 3-чү туттар, мыналар биринчи туттар. Мынау жаш экен, көрүнүп турат. Бул экөө биринчи туттар. Булар канча күн болду келгени ошондо? 10 күн болуп калды азыр. 10 күн, ден соолуктары кандай? Булар арыктадыбы, жолдо кыйналдыбы? Келгенден кийин баягы Россиядагыдай сулуулукка жетпи, жете элекпи? Пока өзүнө дагы келе элек, эми секин келет, азыр жолдо кыйналып келди. Так, булар келди, ушул жака келип эс алды, туурабы? Кимге түшүп чыкты? Анан булардын баягы Россиядан келген уйлар ооругандары болду анча-мынча. Булар ушу ден соолугу кандай учурда? Ден соолугу азыр жакшы баарыныкы. Азыр жакшы болуп калды. Нормально. Вакцинациясы кандай булардын? Вакцинация полный алынган. Яшырга полный эмес. Азыр келип алам дегендер болду, мындай. Келип эле алса болду. Ооба, келип эле даяр. Вакцинациянын кереги жок. Так, булар саап атасыздарбы? Саамдарын саап атабыз, Так. Кана байке, канчасы бооз? Кайсы тараптагы уйлар бооз? Кайсылары саа албайт? Кайсылары саа алат? Бооз ушулар. Так, канча баш экен? Эсептейик, 2, 4, 7 баш. 7 баш экен, а? Булар саа алган жок келгенде. Булар азыр салган жок, бооз булар. 7 айдан, 8 айдан бооз. Та, мына желин көрсөтүп коюн. Тиякта саалып жүрүппү булар? Булар салып жүргөн полный, желиндери полный иштейт, гарантия. Маститтери жок. Жок, маститтери жок булар. Булар желин салып атат азыр. Керек болсо 6 эмче экен. Үчү бирок акыркан кичинекейлери иштебейт. Тамаша, мына мындай желиндери менен. Кандай эми булар алыс жолдон жүрүп желиндери кичирейди да. Ой, желиндери кичинейди. Булар эми адаптация болуп, көнүп, абагылга бүткөндөн кийин анан баягы мындай породанын определениясы бар да, мындай эми түшүндүрмөсү. Мына породадагы уйлары биринчи тут мезгилде эгер жакшы породага түз ушу порода швицке туура келсе, параметрлер бүт жагы туура келсе, биринчи туутунда мынча, экинчи туутунда мынча, арык мезгилинде мынча, семиз мезгилинде мынча, туугандан кийин 10 айдан кийин мынча сүт берет деген өзүнүн бир түшүндүрмөлөрү бар породанын. Эми азыркы учурда ага жетпесе керек баары бир эми. Негизи баягы алыс жолдо жүрүп келген үчүн кыйналган. Ооба, жолдо кыйналды азыр эми. Секин өзүнө келет да эми, адаптация болгондон кийин. Баягы буларды азыр эми сырткы кебетеси боюнча сөз кылайлы. Мындай тазалыгы боюнча мына порода канчалык деңгээлде камтылган? Тазалык порода. Мына көрүп атасыздар, могу биринчи туттар окшойт, Биринчи тут бул, мына биринчи тут бул. Мынагу Швиц. Мына бизде мындай бронзовый күрөң өңдөп койсо болот, Мына ушул жаш, биз көргөн, суктанган, алгыбыз келген швицтер мына ушундай өңдөнөт. Бир аз арыктап, азыр мындай этин качырган мезгилде. Этин качырды, азыр этин таштап. Мына чоңураак экен. Бул 3-чү тут. Биз баягы
Bular et жана сүт багытында болот. Тоого, жайытка, ысыкка, кыскасы кандай кыртыш болбосун, мындай живучий порода деп койсок булар азыр. Мисалы, эң суук болгон, нымды суук болгон Россияда, мисалы, чыгыш Европаларында, ошондой эле биздин Өзбекстанда, Казакстанда, Кыргызстанда өтө мындай кенен жайылган породанын бири. Өзүңүздөр билесиздер. Мына ушул тазалык боюнча бир четтен көрсөтүп коелу. Мына ушул уйлар 18 баш, жетөөсү бооз. Бул жака өтөйлү. Мына могул жакта саалып жаткан уйлар. Мына бир уйду мына бул жерде мен кирип көрсөтөм буйруса. Мына олордо торпок барбы жокпу? Торпогу бар бунун. Канчасында торпогу бар? Мунун торпогу бар экен. Торпогу бар, жаңы тууган бул дагы. Эгер сыр болбосо канча литр сүт берет менен кечиксин башканда? Азыр өзүнө даже келелек 18-20га чейин берип атат азыр. Ноолор берет бир? Мына ушул. Бул биринчи туут. Бул экинчи туут бул. Буларды саап көрүп атасыздарбы ошондо? Саап атабыз азыр мана. Мен теппейби? Теппей, жоош аябай. Желиндери жакшы, баары рабочий, баардыгы иштейт. Булардын линиясын айтты, айтпады алып атканда? Линиясын бул ошол Европадан келген линиядан экен негизи. Биз Европага жакын жагынан алдык да Россиянын. Европа. Көбүнчө булар деме Голландиянан, Чехиядан көп келет да? Ошо. Бир өтө мындай тазалык өтө жакшы экен бул уйларыңыздын. Канчасында торпогу бар булардын? 4төөндө торпогу бар. Мына 2, мына 3. Тиги четке 2, мына олана. 3, мына 4төөндө торпогу бар. Мына. Мына торпогу бар уй. Азыр мынагулар, мынагу азыр арыкка киреби же семизге киреби мынагу уй? Бул орто азыр өзүнүн жагы келдик да. Орто эт менен азыр. Мынау желин 18-20дан азыркы турушунда берип атат дейт. Тиякта орустар канчадан берет деди буларды? 25-27ге чейин берет деген буларда. Негизи өзүнө келип адаптация болгондон кийин. Болду, 25-27ге чейин берет дептир. Эми булардын өзгөчөлүгүнү өзүңүздөр билесиздер, жана да айттык, бул эт жана сүт багытындагы уйлар. Булар стойлуу режимде кармап, эң мыкты деңгээлде кормуну жеткизе берсе 35-40ка чейин берет деген сөздөр бар булардын. Бар. Туура, талак айдабай, мына ушул жерде астын жакшы тазалап, витамин, суу, чөбүнү, жемини убагында берип, желин көп тырсайтпай, бул баягы желинди чоңойтуштагы бул өзүнчө бир кыйын иш да, туурабы? Кээбилер мастик болот, кээбилер режимини бузуп алат. Ошого жараша иш. Бирок мына масло уйлар экен, келиптир. Баягы жайлоого чыгып, ичин көкчөп менен сүрүп келген жылкыдай да, туурабы? Эми ким каалагандай оңгоп семиртип алат. Режимге салып аласыздар. Азыр эми мен бир аз бааларын сурайын булардын. Шеп, мына жаш кунажындары канчадан, мисалы мына элитный мына уйду алалы десек канчадан, торпогу бар канчадан, торпоксуз канчадан, боозу канчадан, же определенный бир круг бир баасы барбы, же мынчадан мынчага чейинки деген баасы барбы? Эми азыр буларды 170тен 250ге чейин деп баасын эме кылтабыз. Келип бөлүп неме алгандан кийин сүйлөшөбүз бааларын. Мисалы эң арзан кайсы болушу мүмкүн? 170 000 сомдуктар өзүңүздүн чамаңызда. Эң арзан уйлар бар, анал чекеде торпогу жок ал. Бир аз эме болот, ошого 170 000 ошо. Но жаш кунажындар кымбатыраак болсо керек, э? Кымбатыраак, жаш кунажын келечеги бар да булардын азыр. Жаш бары жакшы мына. Жаш кунажындардын желиндери Amo 250 миңге мынау чоң торпоктууларбы, Чоң торпоктуулар ошо торпогу менен анан бооздар бар, ана жакта ошолор. Торпогун көрсө болобу булардын? Болот, торпогуну көрсөтөбүз. Туугандар, азыр видеону токтотобуз дагы, торпокторун барып көрсөтөбүз, музоолоруну. Мынагу айрыкча бооз кунажындар дагы кымбатыраак болсо керек, э? Ооба, бооздар. Мынагу кунажын мисалы өтө керемет кунажын экен. Мынагу чоң уй, мына 3 тууган уйлар. 3 туут бул, 3 туут. 8 ай бооз бул. 8 айлык бооз, өтө жакын мезгил мынагу гигант уйлар. Мынагу бирди жетин биринчи туут бул. Биринчи туут. Желин салып атат бул да. Биринчи туут желин салып аткан мезгил. Мынагулар экинчи, үчүнчү окшойт, э? Бул экинчи туут, мына үчүнчү туут бул. Бул 3. Бул 9 ай болайын деп калды, 8,5 ай бооз бул. 11 айда туй беле? Бул 9 айда туй, 9 ай 10 күндө туйт. 9 ай 10 күн, э? 8,5 ай бооз бул. Мына.
Эң кеч болозу кайсы ошондо? Булар Эң ошол жактан искусственный болуп келген ошондо? Искусственный болуп келген артыктык болду. 170 миңден 250 миң сомго чейин баа коюлду. Мына швистерди алып багыңыздар. Базарга карасыздар, булардын музоолору дагы эң кымбат базарда, музоолордун ичинен. Уйлар дагы базарда эң алдыңкы уйлар мына ушул швистер. Булар майлуулук боюнча дагы стандарттан жогору майлуулук буларда. 4-7 беле? 4-7 ушундай болот. Булар 4-4төн 4-7ге чейин болот, а? Кыргызстанда норма 3-8 беле? Норма. Биздин азыр эми айыл чарба бекиткен норма 3-8 беле кандай? Ошодон жогору болуш керек да биздин Кыргызстандачы. Ар мамлекетте ар кандай эсептелет. Мировойдо 4-1 канча 4-2 ушундай болуш керек. Мен эсимден чыгып калды. Эгер билгендер болсо комментарийге Кыргызстандагы норма, анан дүйнөлүк норманы жазып коюңуздар сүттөрдүн майлуулугу боюнча. Мына кунажын азыр тууйм деп атыптыр. Кимде ким эрте келип мына жаңы тууп аткан кунажынды алсаңыздар болот экен. Жана 18 баштын ичинде бул дагы азыр сыртка чыгарып койду. Сырттагы көрүнүшү өтө мыкты кунажын экен мына. Тазалыктары, желин чоңдугу. Ошондо бул тууйм деп турат, а? Тууйм деп калды. Мына кунажындар да ушундай жел салат да. Жана кунажындарбы? Кетип калды. Мунагу бир музоосу жолдо келе жатып туулуптур. Мунагусу 3-4 күн болуптур, туулганына келип туулуптур. Кел. Эмим дейт го. Булар кандай? Энесине эме атабы же? Жок, булар соска менен берилет. Колдо, Колдо. Саап ичирип атасыздар. Саап ичиребиз. Бир эркек, бир ургач. Кайсы эркек болду? Нас эркектин ургач. Ургачуу, жаман сонун торпоо экен могу. Ургач болсо мына. Жалпы 5 дедиңизби? 5. Та 3 эме жакта. 3 башка жерде? 3 башка жакта. Мына мына болор экен. 3 башка жакта экен туугандар. Мына экөөсү бар экен азыр. Фактически мына бизге жакын жерде.